балам бар. Үчөө азыр экөө үйлөнгөн, бирөө үйлөнүп элек, эжем менен кошо жашайт. Азыр бу жерде 9. Калган окууга кеткен балдар. Бул балаңыздын аты ким эле? Камчыбек аты 31-декабрь күнү төрөлдү. Камчыбек Ташиевдин атына койдук. Ал кишини жакшы көрөбүз. Элдин кызматын кылган жакшы кишилерден болсун деп ушу балабыздын атын Камчыбек койдук. Айына бир кап un алабыз, 30 килограммдай макарон, бир 5 килограмм күрүч алабыз, анда санда аш басып турганга. Биринин кийимин бири кийип эле чоңойсо керек. Эми 5-класста окуган балам эртең менен окуйт, анын кийимин келгенден кийин экинчиси кийип кетет. 11 балага жеткизе албайбыз. Айтканда. Кирди жууп бүттүм эле, азыр балдарды жуунтайын деп аткам. Бизде душ да жок, балдарды ушинтип эле жуунтабыз. Жагарага салып эле жуунтап кетесиз. Саламатсыздар, урматтуу Сереп ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Тагдыр көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын баштайбыз. Бүгүн мен шаар четиндеги конуштардын биринде келип турам. Дал ушул конушта 11 балалуу үй бүлө жардамга муктаж деп айтышты. Биз азыр 11 балалуу үй бүлөдөн кабар алганы турабыз. Кандай шартта жашашат экен биргеликте көрөлү. Эшик ачык экен, кире өтөйүн. Каарманыбыз Бишкек шаарынын четиндеги мына бул Таштанды полигонунун айланасында жайгашкан. Бул ичи тышы шыбалбаган, дубалдары уураган жана сыз тарткан үйдө балдары менен күн кечирет. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, келиңиз. Үйдүн кожоюну жокпу? Сиз барсызбы? Жок эле, мен бармын. Кандайсыңар? Мага саламдатат. Салам алейкум, салам алейкум. Балдарыбыздын бардыгы жок окшойт, Канча балаңыз бүгүн үйдө? Өзү 11 балам бар. Үчөө азыр экөө үйлөнгөн, бирөө үйлөнүп элек, эжем менен кошо жашайт. Азыр бу жерде 9. Калган окууга кеткен балдар. 9 балаңыз азыр, Азыр ошондо кичикелери. Бул эң жаңы төлөгөн балаңызбы? Жаңы. Канча күн болду бул балаңызга? 3 ай болду. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Анда сиздердин үй бүлөңүздөр менен таанышалы кенен, айтып бериңиз бүгүн бизге. Да ичин таныштык боло эми. Ичин көрсөңүздөр болот, мына 2 комнат биягы. Сиздер кайсыл жерге жатасыздар? Бул жер ошондо кирип келгенден бул жер ашканаңыздар, Кышкысында от жагасыздар бул жерге. Ооба, ошол жер печка. Анын биягы мындай. Эй, түтүшпагылачы. Ондос бакыр. Бул жерге ошондо 2 балаңыз үйлөнгөн болсо өзүнчө жашаса, 9 балаңыз менен жолдошуңуз болуп бул жерге барыңыздар, узунан жатасыздарбы? Бияка ошо балдар жатат, биз сырткы үйгө жатабыз кечкисин. Күндүзү ошол жерге отуруп. Печка турган тамагында жатасыздар. Эң кичүү балаңыз качан төрөлдү? Бул декабрдын 31-inde. 3 ай болду. Жаңы жыл күнү төрөлгөн экен да? Жаңы жылда. Канча балаңыз мектепке барат? Азыр 3 окуйт мектепте. 3 балам окууга кетти. Калган булар үйдө, Калган булар үйдө майдалар. Эжеке, анан азыр 11 бала дотпайсызбы? Анан кандай буларга кандай продукт кетет айына? Айына бир кап un алабыз, 30 килограммдай макарон, бир 5 килограмм күрүч алабыз, анда санда аш басып турганга. Ошо бияка тамак кылам. Бунун неси иштебейт, духовкасын эле нан бышырабыз. Тамакты эшик. Ой, бүгүн нан жасаган экенсиз, Бүгүн нан жасадым. Айына 2 кап картошка жейбиз, балдар неме кылган үчүн картошканы көбүрөөк кошобуз. Картошка жакшы көрөбү балдарыңыз? Балдар картошканы жакшы. Биринин кийимин бири кийип эле чоңойсо керек. Бирин кийим бирин кийет, анан жана немеде анча-мынча помустар келип турат, балдардын кийимдерин алып кеп берет, ошолор менен эле чоңойтабыз.
Ошондо балдарыңыз мындай катар менен айтканда эң улуусу канча жашта? Эң улуусу 27-де. Ошо үйлөнүп бир баласы бар. Экинчи балам инвалид, келин дагы инвалид, бир кызы бар. Канча жашта бар? Ал 25-те. Балаңыз ба? Ошо үйлөнгөн балдарыңыз да сиздер менен турабы бул жерде? Жок, турбайт. Алардын үйлөрү бөлөк, бирок анча-мынча келгенде менден жардам алып турат, кыйналып калса. Жардам берип турат. Ошондо баш аягы 11 бала, 2 келин, жолдошуңуз сиз, ошо адамдардын баары багыш керек экен да. Ооба да. Ошондо 11, 2 келиңиз менен 12, 13, 15 адам. Бир айда 15 адамды багыш керек. Ушундайбы? Ооба. Бирок келин балаңыз кайсыл жакта турушат алар? Алар бири үй Осфалка жакта, бирөөсү мына жогу жак. Сиздерге жакын, бат-баттан келип турат, Эми 5-класста окуган балам эртең менен окуйт, анын кийимин келгенден кийин экинчиси кийип кетет. 11 балага жеткизе албайбыз, чынын айтканда. Бир балаңыз эртең менен окуса да, түштө окуган балаңыз эртең менен окуган балаңыздын кийимин кийип кете берет. Ошондой да. Ошо биз макарон менен эле тиргилик кылып калдык. Азыр ошого да шүгүр. Кече кичине мына орозодо бирөө эт алып келген экен, ошону кичинеден кылып этти кусок кылып кошуп ошону жеткирип жатабыз. Башка эт алганга деле немебиз болбой калат. Мүмкүнчүлүгүбүз жок ага. Ошондо көбүнчө эле макарон менен картошка. Балдарга эмне тамак жасап бересиз? Макарон менен картошка. Ошо жолдошумдун тапканы жетпейт, азыраак тапса дагы 11 балага жеткизе албай атабыз. Парковкада иштейт өзү. Шаар барып иштеп келет. Саар менен барып кечкисин келет. Ал деле 5 күн иштейт, 2 күн үйдө эс алат. Канча акча табат? Күнүнө 2000. 2000 сом. 1000 сом ошо неме арендасына берет экен. Кел мага. Кел агай, жан десе. Ошо биз 2012-жылы келгенбиз. Ошодон бери ушу жерде жашайбыз. Анда биз келгенде суу деле жок болчу, суу, свет жок болчу. Азыр Кудайга шүгүр эле свет суулар келип жакшы болуп калды. Сууну каяктан алып келесиздер? Азыр кран бияка тартып эшиктин алдынан эле чыгат. Үйдө өзүңүздөр жасагансыздарбы? Ооба, өзүбүз салганбыз. Бул үйдү дагы зорго салганбыз, араң акча жеткизе албай. Эптеп-септеп кыйналып, ал кезде суу да жок болчу. Водовоздоп сууларды алып, жерди казып, ошо жерде неме парникке окшотуп казып, клёнка куюп, ошо жерден сууларды алып, ошентип салганбыз. Эми чоң үйдүн фундаменти куюлган, бирок ага да үй сала албай атабыз. Балдардан ашпайт азырынча. Окуп аткан балдардан кийим кечеси, тамак ашы, китептерин сатып берип атабыз. Тетрадурчкасына деле кетип калат экен акча. Могу балаңыз сороп калды, караңызчы, мен жакшы көрөт экен. Жакшы көрүп калыптыр. Сизге барганда сороо. Бул балаңыздын аты ким эле? Камчыбек аты 31-декабрь күнү төрөлдү. Камчыбек Ташиевдин атына койдук. Ал кишини жакшы көрөбүз. Элдин кызматын кылган жакшы кишилерден болсун деп ушу балабыздын атын Камчыбек койдук. Сиз тиги эшикте кирилериңизди жаап атпадыңыз беле? Ошолорду эми көргөзүп келиңиз, жүрүңүз. Кирди жууп бүттүм эле, азыр балдарды жуунтайын деп аткам. Бизде душ да жок, балдарды ушинтип эле жуунтабыз. Жагарага салып эле жуунтуп кетесиз да? Салып. Отур. Болду. Суудан коркот окшойт, Аке. Ай, бала болду да. Ай, болду. Бир күндө булар канча мал жуундуруп турасыз? Жумашта канча жол жуунтуп Бир турасыз? күндө 2 мал жуунабыз, топуракка, чаңга ойношот да булар. Чаң болуп кешет. Болду. Жакын жерде таштанды төгүүчү полигон бар экен го, анын жыты келбейби юустарга? Анын жыты келет, неме тетир шамал болуп калганда келип калат, анан жамгыр жаап неме болгондо келет көбүнчө. Жамгыр жааганда баягы дымып калат да ошол малдарда. Балдарыңыздарга зыяны тийген жокпу? Полигондун эмеси, таасири. Жөтөлүшөт эми анда деле неме болот. Түтүн болгондо жөтөлөбү? Чачыкты да. Ал чачык алып келет, алып келет. Кел. Болду. Мына.
Болду. Опа, болду. Сулуу бала болуп калган. Бул балаңызды жуундуруп койсоңуз саппак бала болуп калып турбайбы, Чаңга эле капкара болуп жүрүшөт да. Кечке чаңда ойношот эшикте. Кийимин кийгизсең. Болду. Ошо булар бир күндө 2 мал, 3 мал кийимдерин чечишет. Мына жерлерди көрүп атасыздар да, ылай бар жогу чаң. Ошону колго эле жуйбуз кирди. Стиральный полуавтомат бар. Мына казанга суу ысытып эле ошого жуйуп алабыз. Тоокторуңуздар да барбы? Канча тоогуңуздар бар? 4 эле тоогум бар. 2 туйт азыр. 2 короз, 2 тоогум бар. Ошо мына көрүп турасыздар үйдү, мынантип сырты деле шып албаган, эптеп-септеп эле шыбап ушу үйдө жашайбыз. Балдар келсе, балдарга да 15 болуп кетет алар менен. Небере-себерелер менен келгенде. Камчыбек эми ыйлай баштады. Камчыбек. Жанатан бери тынч отурду. Ошентип бул 2 бөлмөлүү үйүңүздөргө 15 адам батып алат экенсиздер да? 15 адам батып кетебиз. Тооктон тышкары кандай жандыктар бар дагы? Каскы Тоок эле багыстар, койлору барбы? жок, кой жок. Тоок Тоок эле. Башка эчтеке жок. 4 тоогубуз бар. Ошо эт алганга деле немебиз жок. Орозо пикирде кичине эт алып келип берди. Адамдар ошону бир аз. Камчыбек сизге барам. Тоогубуз бар эле. Кичине көбөйтүп алсак ошодон эт жеп калабыз. Картошка менен макарон. Булардын жаштары да уда экен да баары. Бул 2 жашка эми толот. Бул эми 3 ай болду. 2 улуу балам үйлөнүп калган деп атпайсыз, алардын балдары барбы? Алардын ооба неберелерим бар, 2 неберем. Канчада алар? Чоң балам баласы бун менен тең. 2ге чыгат жакында. Беркисиники 8 ай болду. Ошо экинчи келинимин неберем менен кошо төрөдүм. Ошондо элдин баары айтты, келиндериң менен жарышып төрөп атсың деп. Эми Кудай берип атса төрөбүз да, не. Атабыз өзү улуту Украин, бирок Кыргызстанда жашайт. Кыргызстанда чоңойгон. Жолдошуңуздун бир туугандары менен катташып турасыздарбы? Бир эле карындашы бар, келип турат анда-санда. Ал деле Кыргызстанда турат. Ооба, Кыргызстанда. Кыргызча эле сүйлөйт, мындай. Украинча сүйлөбөйт булар. Кыргызча эле. Кыргыз болуп калышкан. Кыргыз болуп калышкан, ушакта чоң. Жакшы. Балдарыңыз мектептен канчада келишет калган? Азыр бул жерде байкасам 5 балаңыз жүрөт. Экөөсү үйлөнүп кеткенде калган балдарыңыз мектепте, алар канчада келишет? Балдар мектепте быйыл түштөн кийин окуп атышкан үчүн саат 7:30 келишет. Кечки 7:30. Учурдан пайдаланып ушу Камчыбек Ташиевке кайрылсам болобу? Болот, кайрылыңыз. Камчыбек Ташиевке кайрылуунун себеби ушу биздин да үйдөн жардам кылып койсо жакшы болот эле. Ошонун урматына ушу кичинекей балабыздын атын Камчыбек койдук. Ошону Камчыбек Ташиевке окшоп жакшы немеден болсун деп. 11 балаңыздын 9 азыр мындай жаш экен да, анан буларга пособие аласыздарбы? Желек пул мамлекеттен. Пособие алабыз, ооба. Ошо 6-7 балага пособие алып атабыз. Ошо мамлекеттен неме кылган үчүн Камчыбек Ташиев көп балаларга ушундай миллион неме деп акча берет деп аткан. Андан бирок алган жокпуз. Ошо сүйүнч акчасы 4000 сом эле акча алдык. Бул балаңыздар үчүн, Бул балабыз үчүн. 11-чи балаңыздар. 11-чи балабыз үчүн. Буюрса ушул балдарыңыз чоңоюп, Камчыбек дагы чоңоюп, сизге жөлөк болгон кыйын жигиттерден болот деп ишенип туралы. 11 балаңыздын маңдайында бар болуңуз. Рахмат айтканыңыз келсин, сиздерге да Алла ыраазы болсун келгениңиздер үчүн. Эмки келгенибизде бул жерде үйүңүздөр бүтүп калып, тойго келели. Буйруса. Жакшы туруңуздар. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.